Сүйлөсө чынын айтканда Момунбеков экөөбүздөн жакшы сүйлөйт баары. Эмне үчүн өзгөртө албай атасыңар эч нерсе? Көбү бизнесмен дагы репрессиядан коркут. Демек, бизнестин парламентке келиши бул өтө опурталдуу экен да, э? Ал эреже. Алар бизнесин коргогону келип атышат анда. Мына сен дагы мына сын таккандардын ким сын такса мен антпейт элем деп мен кошулбайм. Ошонун бизнеси болуп, чоң бизнесмен болуп саясатка келип алса көрөт элем. Бир айтты, анан эки жолу тиги мамлекет бураганда ал экинчи айткыс болот. Эми ал чындыкты айт дедиң да, мен чындыкты айтып атам. Туура. Макул, анда айтыңызчы, мисалы Атамекен эгерде азыр кийинки шайлоодо олигархтар келет деген ой дагы эле жашап атат эл арасындачы. Мисалы 9% босого менен ашып кетсе парламентке 3-4 партиянын келиши күтүлөт депчи. Ошонун экөө олигархтар, чылгый олигархтар болот. Анан анда Атамекен келип калса бир нерсе өзгөртө алабы? Тынымсыз күрөш. Биз тынымсыз күрөшөбүз. Эми мен мындай бир жаман жагын айттым да. Эми жакшы жагын айтайынбы? Эл дагы мындай. Күрөштөн кээде адам деле чарчаса керек, же чарчабайбы? Партия чарчабайт. Партия деген бул машина, уюм. Биз карасак жаштар келет, жаш муун келет, кан алмашып турат. Бирок партиянын философиясы, партиянын маңызы, партиянын баягы ураны өмүр бою жашаш керек. Мына биз 21 жыл болду. Мен биздин тилегибиз, биздин партия жүздөгөн жылдар бою биз карып жок болгондон кийин дагы ушул кийинки муун келип, партия деген бул саналаштар, уюм да, бекем бир структура. Муну менен бүт дүйнө жүзү өнүгүп атат. Жанагы кээ бирлер айтып атпайбы? Бизге парламентаризм болбойт, анан парламент деген бул алар же мындай. Алар түшүнбөйт же түшүнүп, жөн эле түшүнгүсү келбейт да чала сабат. Бүт дүйнө жүзү өнүгүп атат ушу партиялар мененчи. Анан бизге кыргыздарга келгенде эле болбойт болуп калам. Мисалы үчүн да Мерседести айдай албасак ага шопур күнөөлүү болобу? Айдай албаган кайсы жерде кайсы кнопканы баса турган. Же Мерседес күнөөлүү болобу? Тиги арабаны саганып атат. Арабам эле сону болчу, тиги камчы менен атты чаап коюп жүрө берчүн деп. Анысы кандай? Парламенттик демократия деген бул жаңы система. Бир 50 жыл болду. Муга бүт дүйнө жүзү өтүп атат. Мурун коммунисттер, мурун генеральный секретарлар менен президенттердин ортосунда атаандаш болгон дүйнө жүзүндө. Генсектерди бүт президенттер жеңип чыкты. Мына генеральный секретарь Куба, Монголия деп эле бүт коммунисттик Европанын теңи коммунисттик генсек эмес беле. Генсектердин баардыгын президенттер жеңди. То есть элдер президенттик башкаруу, демократия деди. Кийинки убактарда генсек эмес, президенттер менен парламенттердин ортосундагы мындай конкуренция болуп келатат. Тең ата мындай конкуренция. Саясий конкуренция. Дүйнө жүзүндө парламентаризм президенттерди жеңип келатат. Азыр президенттер жоюлуп, бардык жерде парламенттик башкарууга өтүп келатат. Цифровизация келатат. Жана жаңы модель, жаңы iPhone, жаңы кийим дегенде эми адам баласы жаңы нерсеге умтулуш керек да. Биз жок, кайра бизге парламент жарабайт экен деп. Биз кемтикти өзүбүздөн издейличи. Биз жарабай атабыз, элита жарабай атабыз, эл жарабай атабыз, бир элитаны шайлай албай атабыз деп. Баягы механизм баары бири-бирине байланыштуу болуп атат да. Бирок системаны күнөөлөбөйлү. Кандай эле бүт Европа, бүт мына телевейт мен мыкты деген мамлекеттер эле ушул системаны иштетет, биз иштете албайбыз. Демек мандем өзүбүздө да. Демек сиздин оюңуз боюнча система жакшы, бирок адамдарда күнөө болуп атат, э? Анын наполнениясы инсандарда. Ошону иштетели. Анда мисалы азыр бул жөнүндө сурабай кое албайм. Биз көп нерсени мурунку бийликтин учуруна бир топ жагдайларды айтып келдик, кемчиликтерин белгиледик. Бийлик деле алмашты. Бирок азыр биз ошондой реформаларга барып атабызбы? Жасалып атабы? Тынымсыз күрөш жүрүп атат. Мен дагы немеден алысмын да, ушул иш болгон жок, аракет болуп атат. Бирок ушул биз санагандай, биз тилегендей жыйынтык болбой атат. Ким тоскоолдук кылып атат? Бардык нерсе. Элита слабый. Элита бул парламентпи? Анткени элита деселе парламент түшүнүп калдык азыр. Элита бул парламент, элита бул өкмөт, элита бул бардыгы, соттор, прокурорлор, айтор бийлик. Бийлик бул элита. Ошол бийлик жалпы слабый болуп атат. Бийликти түзүү механизми бул шайлоолор. Башка жол жок. Мисалы үчүн мен бир ушул мындай мектептин 3-класстагы окуучусундай түшүндүргүм келет да, кээде анткени ошондо жалпы эл түшүнөт. Мисалы үчүн эмне үчүн биз жаман жашаган жокпуз, эми өзүбүздүн деңгээлге жараша жашап келатабыз. Эми мисалы үчүн бир үй бүлөдө баласы келип эле атасына ата
мага Москвадан квартира алып бер, Лондондон квартира алып бер десе, атасы эс окулбой, ой балам сен түшүңөн чочуп, мен каяктагы дараметим жок деп чансыгандай. Биздин мамлекеттин өзүнүн дарамети бар да. Мисалы үчүн биз азыр Япония боло албайбыз. Демек дараметибизге жараша иш кылып атабыз. Дараметибизге жараша келатабыз. Дараметибизге жараша өзгөчүбүз менен келатабыз. Эми мына мындай. Мына мактана турган эми сөз эркиндиги барбы? Бар. Аны деле эмнеге айтпайбыз? Либералдык экономикабыз барбы? Бар. Бизнесте деле бар эми мындай. Биз эң либералдуу мыйзамдар биздикилер да. Бирок жалпы жонунан жыйынтыктап келтирип. Бирок ушул сиз айткандын баардыгы салыштырмалуу болуп аткан жокпу? Жок, точно эмес. Мисалы үчүн сөз эркиндиги да өзүнчө алып мактансак болот. Либералдуу мыйзамдар бизнес жагында да өзүнчө айтып мактансак болот. Мисалы үчүн бизде жаштар башка коңшуна постсоветтик мамлекеттерге караганда бизде эркиндик көбүрөөк. Биз ушуну алып мындай отдельно бир өзүнчө алып мактансак бирок жалпы жонунан жыйынтыктап, анан жыйынтыгында эмне болду дегенде жыйынтыгы жакшы болбой атат. Ага анткени калган нерселер мындай тоскоолдук берип атат. Биз мисалы үчүн 100% болсо, биз 30% алып мактана алабыз. 70% мактанары мындай уяла турган нерселер болуп атат. Алар эмне? Алар коррупция. Алар жалпы бийликтин деңгээлинин слабыйы, алар элитанын слабыйы, алар ошол жалпы коом бир идеологиялык жолубузду таппай, мыктылар суурулуп чыгып кандайдыр бир силкинүү болбой аткандай да. Ошол силкинүү болуп бир жаңыланып, башаты ушул бийликти түзүүнүн башаты бул шайлоолорда. Ошол шайлоолордо эле бир суурулуп чыгабызго деген мен бир ишеничим бар. Анан майраш. Мен тынымсыз күрөштүп атпайм, мына сен да күрөшүп атасың. Баардыгыбыз күрөшүп атабыз. Экөөбүздүн кылып аткан, сүйлөп аткан сөз дагы азыр күрөш. Ушинтип тынымсыз күрөшүп жүрүп отурубуз. Биз эртели кечпи адамдардын аң сезимин өстүрөбүз. Биз шайлоолордо таза өткөргөнгө, мыкты президентти, мыкты парламентти, мыкты айыл өкмөттү, айылды кеңештин мыктысын бир кооз эмес, бир таяке жээн эмес, мыктылардын мыктысын шайлаганды үйрөнүп, күчтүү бийликти шайлап алсак, ошондон баштап биз даңгыр жолго түшөбүз деп мен ишенем. Бирок ошол мечта качан келерин билбейм. Балким бир шайлоодон кийин, балким 2 шайлоодон кийин элдин аң сезимин өстүрө турган процедуралар, иш-чаралар, бул шайлоолор. Улам шайлоо болгон сайын элдердин аң сезими өсөт. Мына биз башыбыздан бир 10 чакты шайлоону өткөрдүк, 91-жылдан бери. Мына 91-жылдан бери 10 чакты шайлоону өткөрдүк. Алданып келди асал. Бирок ар бир нерсе элге сабак болуп келет. Ушинтип отуруп биз бир даңгыр жолго чыгабыз деп улут катары мен эсептейм да. Бирок качан сиз айтып аткан күрөштө, ошол тынымсыз күрөштө өкмөттүн аракети кандай болуп атат? Анткени жогорку кеңеш каникулга тараганга чейин сиз бир топ сын пикирди айтып келдиңиз эле. Азыр деле экономикалык өсүшкө алымсынбагандар толтура. Азыркы өкмөт бул азыркы парламенттин күзгүсү. Мисалы үчүн парламентке кандай деген бааны берип атат? Мен айттым, эң начар деген. Анан парламент эң начар болуп калып эле, анан парламент өкмөт мыкты болуп калмак беле. Парламентке кандай баа болсо, өкмөткө ошондой так ошондой баа болот. Анткени экөөнү эки айырмалап боло албайт. Эгерде парламент жакшы болсо, өкмөт жакшы болмок. Парламент жаман болсо, өкмөт жакшы. Ушуну эл да түшүнүш керек. Баарыбыз билишибиз керек. Парламент жакшы күчтүү келгенде, өкмөт күчтүү болот. Парламент слабый жерде, өкмөт да слабый болот. Мына азыр биз кандай болсок, өкмөт биздин күзгүбүз отражение. Өкмөттүн структурасын, анткени аларды биз түзөбүз, биз шайлайбыз, биз иштетебиз, биз контролдойбуз. Анан биз начар иштеп атсак, алар биз контролдогон жакшы. Мисалы үчүн кээде парламентте байкайсыңарбы? Сындап келип, мына бул жериң мындай болуп атат, бул жерди мынтип койбойсуңарбы деп баягы шоу жасап, телевизорго көрүнүп, адош бергенден караганда за басып коет. Анан ошондон төбө чачың тик. Бул ошон үчүн мен бекеринен сурабасам керек, саясатта азыр чындык барбы депчи. Саясатчылардын жүзү парламентте башка, кулуардан тышкары башкача болуп аткандыгынан коомдо ошондой ой жаралып атат да. Макул эми 12 престолов деген кинону көрдүңөр беле? Ал эми кыргыздарга эмес, ал дүйнөлүк саясаттын табияты жөнүндөгү кино да, теге 12 престолов деген бул эми баягы бул классика да жанра. Анысы кандай саясаттын табияты мындай ар дайым чындык издөө, разоблачение, кээде ошол мындай экен да. Кээде ошол эл кол чабат, мага ушинтип койсом деп, көбү жанагы шоу, популизм болуп кетип атпайбы? Ошондон улам.
чын эле эл кол чабып атпайбы, ой молодец, жайлады деп. Кээде ошондой сиз деле мындай публика үчүн мындай популисттик кадамга барып койгон учуруңуз болобу негизи? Мен Билип билбей да. Мен кээде ушул популярдуу болуш үчүн бир чоң эреже бар да, канчалык катуураак сындасаң, ошончолук популярный болосуң. Бирок мен ошол катуу сындагандын артында кээде популизм да турат. Мисалы үчүн сөөгө берсең болот, өкмөт анандай силер эмнеге могу мектепти оңдоп койбой эшек такалап жүрөсүңөрбү? Я деп кыйкырып. Бирок анын акчасы жок болсо ал кантип оңдойт? Ал балким мага кол чабат элдер. Бирок өкмөт ичинен ойлойт да, бул мээде эле жок мында депчи. Акча жок экенин көрүп турат, мен кайсы акчага салам аны деп. Чын эле да ал өкмөттүн акчасы жок болсо ал кантип салат? Ошондуктан өкмөткө акчаны эми суроо туулат. Өкмөткө ушинтип эле жүрө бересиңерби, акча жок деп. Акчаны таппайсыңарбы? Экономиканы өстүрбөйсүңөрбү дейт да. Ал экономика эмне? Жаргата атпайсыңар. Мына, экономика эмне? Экономика бул инвестиция. Инвестициясыз экономика болбойт. Инвестиция. Инвестициянын көлөмү кескин түшүп кетпеди? Инвестиция отток качып атат азыр. Эми суроо. Жанагы илимде бар го, жооп табыш үчүн, туура жооп табыш үчүн туура суроо бериш керек деп. Анысы кандай? Туура суроо берип отуруп эле таап албайлыбы? Мына, эмне үчүн экономиканы өстүрбөй? Мына, премьер-министрге айттык. Бул мектепте эмне салып койбойсуң, контейнерде окуп атат. Премьер-министр айтты. Акча жок болсо мен кантип салам? Шыкмаматов келе сого, көрүп туруп эле ошо элге жагам деп кыйкырып атат мени сөөгө элдин көзүнчө. Акча жок деп. Эми суроо, эмне үчүн акча жок? Ким кой деп атат премьер-министрди акчаны жасап мындай жоктон барды жасаганга? Бул эмне? Экономика. Экономиканы өсүшүн эмне үчүн премьер-министр жасап атат? Жооп. Анткени инвестиция жок. Майраш. Ал эмне үчүн инвестиция жок? Анткени инвестиция кайсы жерге келет? Мыйзам күчтүү болгон жерге, мыйзамдар аткарылган жерге, сот реформасы болгон жерде, адамдар куугун тукталбай, бирөөнүн инвестициясы сакталган жерде инвестиция келет. Анан элдер кубалап жүрсө жанагынтип, аткылап инвесторду өлтүрөбүз, көчүп кет деп. Ошо инвестор келеби? Анда бүгүн мына эми күзүндөчү, макул, анда мен сизге так жооп укум келет. Азыр өкмөттүн ишмердүүлүгүнө кайрадан бир кайрылып, мындай ишеним көрсөтпөө маселеси оюңузда барбы, жокпу? Менде жок. Анткени бул эмелек мен кайра оюңуздан кайттыңыз. Мурда башында жок. Эми андай эмес да. Мен айтып атпаймынбы, Майраш. Эл кол чапсын деп Шыкмаматов бир популярный болуп коем десем, мына мен азыр эле айтам. Премьер-министр кетсин, эчтеке чечпейт, колунан эчтеке келбейт, жөн эле көлөкөдөй болуп басып жүрөт деп. Бирок бул сөз мына эртең сразу ушу жагат. Ой, туурасын айтты да. Бирок ал өкмөттүн акыбалын көрүп атабыз да. Ал башка өкмөттө алып келип коюп ал эмне кылат? Эчтеке алда кыла албайт. Мен жөн эле өзгөртө албайт. Популизмден мындай сырткалы болом деп атам да. Эми давайте алып туруп ташмат коюп коелу. 3 айдан кийин аны да сөгөбүз. Анан эл айтат: "Кудай ырды, өткөндө тигини кетирдиңер эле, эми муну кетирдиңер." Деги, жана кээде эл айтып атпайбы, чын эле. Деги кимиңер күнөөлүйсүңөр? Деги бир күнөөлүү барбы? Баарыңар эле бири-бириңерди күнөөлөйсүңөр деп. Анысы кандай күнөөлөшөт деген ойда. Негизичи сиз баягы жогорку кеңешке депутат катары келгичекти бир топ мындай аткаруу бийлигинде кызмат өтөдүңүз да, анан бул системада деле чоң тажрыйба топтодуңуз да. Кайрадан эле бир мындай арттагы бир звеного чакырса, ушул эл өкүлдүгүнөн кетип, парламенттен кетип барып иштеп берүүгө даярсызбы? Жок, мен өзүмдүн мындай колуман келген иш, мага көбү ушул парламентарий ыңгайлуу деп мындай колуман ушул келет дейм да. Мен эми министр болуп, юстиция министри болуп жаман деле иштеген жокмун. Аны мына юстиция министринин өзүнөн эле мындай аппаратынан эле сурасаңар болот. Шыкмаматов 4 жыл министр болду, кандай министр болду эле депчи, алар калп айтпас, объективдүү баасын берет. Кеп менин дүйнө мындай, кандай десем, табиятымда да. Премьер-министр деген бул жана солдат болуш керек. Ал кээде сен айтып атпайсың, жана суроо бердиң го. Ички дүйнөң чайнектей болуп кайнап атса, ошого тура аласыңбы деп, жанагы ал солдат болуп, ошого макул болбосо да макул болуп туруш керек. Кече жана Улукбек Кочкоров көрдүңбү, айта коем деп, мындай уртепке алынып атат. Менин табиятымда ошо улуктукундай да. Ошондуктан мен Жантөрө Жолдошов премьер-министр болуп турганда кумтөр боюнча келишимге кол койбой, ошондо баардыгы бүт система каршы чыкканда, жалгыз министр эмне кол койбой премьер-министрге каршы чыгып атасың. Анткени мен көрүп тургам, ал дагы бир кылмыштуу
келишим болуп калмак. Парламентте ушул Анан кол койбой кийин ошол келишим болбой калат. негизичи парламентте мына буюрса 5-жылга Азыркы өкмөт жаңы келишимди жөн эле шуулдатып эле кол коюп койду. Айтмакчы, кумтөр маселеси парламенттин кеңири жыйына качан чыкканы турат? Аны тармактуу комитеттен сураш керек. Тармактуу комитет өткөндө өзлөрүнүн комитетине карады. Демек бул парламенттин дагы күн тартибине чыгыш керек. Эмне үчүн парламенттин күн тартибине кумтөр чыгыш керек? Анткени бул өкмөттүн түздөн түз иши. Кээ бирлер эксперттер айтып атпайбы, парламенттеги мындай кийлигишпесин өкмөт өзү билет кумтөр менен кандай чечет деп. Жок, андай эмес. Парламенттин трибунасы бул элдин трибунасы. Парламенттин трибунасы аркылуу эл угуп жүрөт. Мына жайында парламенттер каникулга кеткенде мага бир шайлоочу айтат: "Ай, эртерээк келсеңер болот эле, мындай кулак мурунду кескендей болуп эле маалыматыбыз жок калдык" деп. Көрдүңүздөрбү, парламентти сөгөт, бирок парламенттин иштеп турганын эл каалайт. Анткени парламенттик трибуна бул элдин, сенин трибунаң. Мына парламентте айтылып турбаса, каяктан билетиң эле? Бул мынтип айтты, мынтип айтты, бияк мындай турбайбы? Окуй карызыбыз мынча турбайбы? Министр финансов без парламент эле өзү айтты беле, биздин баланча каршыбыз бар, баланча бересебиз бар деп. Именно парламенттин трибунасына келгенде ушуларды эл угуп атат. Мына бүгүнкү күндө биздин экономикалык ахвалыбыз өтө начар. Бир айдан кийин бюджет жөнүндө талкуулот парламентте. Бюджеттин таңкыстыгы пайда болушу мүмкүнбү? Анда сиз анализ жасап көрдүңүзбү? Анализ жасадым. Эми азыркы передачаңдын убактысы жетпейт. Азыркы макроэкономикалык көрсөткүч деп коет. Макроэкономикалык көрсөткүч өтө начар. Анткени салыкты алдын ала алып жыйнап, мисалы үчүн фирмалардан, чоң компаниялардан алдын ала жыйнап. Планды аткарыш үчүн жасалган кадам болду да бул эми. Жанагы жыртыкты эптеп бүтөп, тешикти бүтөп эле жамап коелу. Корабль которулуп кетпесин, лодкага суу кирип кетпесин деп эле чуркап жүрөбүз жанагы. Гөлдүн үстүндөгү бир кайыкты элестеткиле, тиягы тешилет, биягы тешилет. Ошо биягын жаба алып эле ал колуңду алсаң, тиягың тешилип эле. Өкмөттүн бюджет саясаты ошондой болуп атат. Анан банктардын баарына өкмөт карыз болуп бүттү. Азыр банктардын баарынан баалуу кагаз алып алыптыр. Баалуу кагаз деген кандай? Мен ушул бюджетке акча жок болуп атат, өлдүк эле өлдүк деп банктардан акча карыз калам дагы банктарга баалуу кагаз берип коем. Муну ички карыздар деп коет, внутренний долг. Ички карыздын көлөмү аябай көбөйүп кетти. Банктарга неме бере берген, ценный бумага, а мамлекет акча ала берген. Бул өкмөт кетет, бул бийлик келет, банктар айтат, баатырлар, канада, бул карыз, элдин мойнуна түшкөн карыз да. Ал карызды эмне кылыптыр дебейсиңерби? Ал карызды сырткы карызды жапканга бериптир. Жана внешний долг бар да, Кытай тияк бияк. Ошо ички карызды өстүрүп, сырткы карызды жаап атат, мисалы үчүн. Выпадение бюджет мен эми азыр расмий айткандан карманып турайын, менин оюмча 2,5 ушундай миллиард выпадение, то есть план толбой калган. Анан ушинтип атканда жанагы мектепти салбайсыңар деп сөккөндө ушул майнап чыгабы? Эгерде жанагы айлык акыга акча жетпей атса, текущий жана защищенный статьяларга жетпей атса, ал кыйкырганың менен ал салынып калбайт демек. Өткөндө жана премьер-министр менен министрдин ортосундагы көйгөй деле ушул бюджеттин таңкыстыгы болушу мүмкүн дегенден жаралдоо көрүнөт да, коомчулук. Премьер-министр менен министр Кочкоровдун ортосундачы социалдык фонд, салык боюнча өткөндө парламент эмес, өкмөттүн маалыматты өзүнчө бир жыйында чогулушту да, мүмкүн сиз аны укпай калсаңыз керек, түз эфирде берилди бул жагдай. Эми сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Дайыма ушундай ачык айрым пикириңизди билдирип жүрүңүз. Кыргызстандагы парламентарийлердин арасындагы эң бир популярдуу, анан элге жакыныраак саясатчылардын катарында жүрөсүз. Менимче бул келерки шайлоодо дагы пайдасын тийгизет болуш керек саясатчылардын өздөрү үчүн, Эми бул сиз мени ошопко мактап койдуңуз го дейм. Бул мындай эме ишеним элдин. Рахмат, анда бүгүн ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Кечээ, бүгүн, эртең программасынын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуз.